Үйde erkek bolgondan keyin erkekler ne uyda tartipte saklashыбыз керек. Serial, kino, multfilm деген нерселер дагы мүмкүн болса этият болушубуз керек. Балдарды ошо зынага ошо мультфильм тарбиялап атат. Мисалы Том и Джерри деген мультфильмде кээ бир мамлекеттерде тыюу салынган дейт Европада. Биз ага маани бербейбиз. Том и Джеррини коюп берип кой дейбиз. Ал бузат экен аң сезимди жаш балдар. Мындай карасаң, баягы жерде отурат дагы эркек мышык, ургачы мышык чыга калса гүл көтөрүп жетип барат. Балдарды кичинесинен аң сезимин бузуп атат баягы жерде карасаң, өзгөрө калат баягы ургачы мышыкты көргөндө баягы эркек мышык. Мен ошону уккандан кийин көрдүм да, эмнеге андай экен десе, чындай эле баягы психологияны бузат экен да, гүл көтөрүп барат. Демек, балда кыздарга гүл бериш керек экен да деп туруп. Сен эмнеге гүл бересиң? Сен кимсиң аны, мисалы, аялың болбогондон кийин. Энеңе бербеген гүлдү ошо кызга бересиңби? Энеңе бер ошол гүлдү. Карындашыңа бер, эжеңе бер. Ошо кыздарга гүл берген эркектер өмүрү энесиге гүл алып берген эмес, мен гарантия берем. Туурабы? Ошол гүлдү эмне энесиге берсе болбойбу? Бир кучак 1000 эмес 2000 роза алып бер ошо энеңе. Неге каяктагы эле ушул же аялың болбосо, же сен бир тууганың болбосо, каяктагы ысырапкорчулуктун эмне кереги бар, туурабы? Ошол туугандар зынадан этият бололу.